Сүйүктүү Ыйсадагы бир туугандар, өткөнгө көңүлдөрдү бөлбөйлүбү? Биз ким элек, кимге ишендик, эмнеге ишендик, шашпастан эстеп, талдап, таразалап көрбөйлүбү? Ыйсаны тааныбаган кезибизде баарыбыз бут барас адам элек. Түбөлүктүүлүк жөнүндө түшүнүк жок, убактылуу, жердик эле жаран элек. Жарык эмес, караңгынын балдары элек. Тааныш эмес, бейтааныш жандар элек. Ыйса бизди бир тууган кылбаганда белгисиз бойдон эле калмак элек. Тобо кылып Ыйсага кайрылганда, кубангандан күн сыяктуу жаркыганбыз. Ыйык рух ичибизге кирген кезде асмандагы булут сымал калкыганбыз. Мына ошондо эски жашоо ташталган, Ыйса менен жаңы жашоо башталган. Мага келген адамды жарык кылам деген сөзүн Ыйса Теңир аткарган. Назик болгон ыйык рухтун үнү эле, жүрөктөрдө ашып ташкан сүйүү эле, оюбуздун баардыгын асман ээлеп, максатыбыз бейиш шаарга кирүү эле. Бирибизди бирибиз ойлойт элек, руханий баарлашууга тойбойт элек, жөнөкөйлүк сапаты бийлик кылып, куулук, шумдук дегенди билбейт элек. Өлүп жаткан жандар үчүн ыйлайт элек, эч кимге кыянаттык кылбайт элек, басынтуу, кемсинтүү болбойт эле, бирибизди бирибиз сыйлайт элек. Бир тууган деп сүйүү менен карайт элек, кымбат көрүп периштедей санайт элек, суктанып Кудайдын жыйынына түбөлүктө бир болууну самайт элек. Көңүлүбүз чөгөрүңкү, капалуу эмес, күлүп жайнап кубанып жарык эле. Анткени эстесеңер ошол кезде жүрөктөрдө сүйүү деген жыалын эле. Куугунтук, тоскоолдук болгон кезде ар кандай жолдор менен качат элек. Кудайдын үйүн эңсеп сагынгандан мына ушинтип чогулушка шашат элек. Кудайдын ар бир сөзүн тыңдайт элек. Кичинекей күнөөгө да ыйлайт элек. Кудайыбыз ыйык деп коркуп жашап, кенебестик, тоготпостук кылбайт элек. Мен буларды эстеп жаткан себебим, бир туугандар түшүндүрүп беремин, жашообуздун эң негизги максатын унутпасак, жоготпосок дегеним. Жашообуздун максаты Ыйса өзү. Жашообуздун максаты Кудай сөзү. Ыйса менен күн сайын тирүү жашап, анын улуу экендигин туюу, сезүү. Ыйса биздин жашообуздун аскасы. Ыйса биздин жашообуздун максаты. Күткөнүбүз Машаяктын келиши. Ыйса биздин жашообуздун негизи. Бир туугандар, биз дагы Павылга окшоп, кимге ишендик, мына ошону билели. Жарым жолдо алдан тайып жыгылбай, Ыйса курган алтын шаарга кирели. Ыйса менен жашооң дали тирүүбү? Бүт ой санаң аны таанып билүүбү? Ыйса сени асманында күтүп жатат, эңсегениң ошол жака кирүүбү? Жарым жолдо чарчап калган жоксуңбу? Ыйык сөзгө чаңкап, бирок токсуңбу? Окуганда таасир берип жатабы? Ыйса үчүн дагы деле отсуңбу? Бир тууганым, жооп берчи тайманбай, жүрөгүңдүн эң төрүндө ким жашайт? Ыйсабы же башкабы? Байлык, бийлик, акчабы? Мүмкүн толук түйшүгө элеп алгандыр, ичиң толло ат, дин деген армандыр. Ыйса менен болгон тирүү мамилең эчак эле муздап, токтоп калгандыр. Эсиңдеби, көл үстүндө шакирттер Ыйса Теңир келе жатса элестешкен, кадимки эле тирүү турган Ыйсаны ойлорунда элестеткен. Ыйса менен өткөргөн күндөрүңдү сен да мүмкүн элестеп жаткандырсың. Жашооңдо тирүү Ыйсаны көрбөй калып, түшүнүксүз ойлорго баткандырсың. Ыйса менен тирүү жашоо кыйын деп, келбе досум, мындай болгон бүтүмгө. Эгер билсең, биз ишенген Ыйса Теңир бүгүн жана түбөлүккө күчүндө. Ишенимди баштаган Ыйса, күнөөлөрдөн актаган Ыйса, эң бир кыйын күндөр келгенде душмандан бизди сактаган Ыйса, асмандан мээрим менен кол сунган Ыйса, жүрөгүбүздү кубанычка толтурган Ыйса, душмандарын бут алдына күн сайын жыгып, улуулуктун тактысында олтурган Ыйса. Ошондуктан эсибизге келели. Эсиңдеби, Ыйса бизге эмне деди? Адам уулу кайра кайтып келгенде ишенимди табалар бекен деди. Жердегинин баардыгы күйүп кетет, асманды жердегиге алмашпайлы. Куулук менен азгырган амал көйгө бир туугандар сергек болуп алдатпайлы.
курчаса да ар тараптан азап кайгы. Биз менен Ыйса экенин унутпайлы. Биримдикте бололу бир туугандар, болбосо душман бизди курутпайбы. Ыйса биздин өмүрүбүз, демибиз. Ыйса биздин түгөнбөгөн кенибиз. Жашоодогу баардык кыйынчылыкты жалгыз гана Ыйса менен жеңиңиз. Бир тууганым, жарым жолдо калып калба. Алдыга кадам шилте, чамда. Аз калды жетүүгө алтын шаарга. Ыйса теңир күтүп жатат алтын шаарда. Ал шаарда азап кайгы, муң да болбойт. Көзүңдөн жаш төгүлүп ый да болбойт. Сын көз менен караган сын да болбойт. Тынчтыгыңды кетирген чыр да болбойт. Ал шаарда бүт баары ыйык болот. Корс сүйлөгөн эч ким жок, сылык болот. Баардыгы Ыйсага окшоп калат. Күнөө деген түбөлүккө токтоп калат. Ал шаарда адилеттик өкүм сүрөт. Адамдар капаланбайт, күлсө күлөт. Ал жерде жек көрүү деген болбойт. Ал жерде урматтайт, сыйлайт, сүйөт. Ал жерде эч бир жан капаланбайт, эч кимдин жүрөгү жараланбайт. Баардыгынын жүзүнөн нур чачырап, куткаруучу Ыйсаны мактайт, даңдайт. Эч нерсе тартыш болбойт, кеңдик болот. Менсинген эч ким жок, теңдик болот. Тынчтыгыңды алуучу бирөө болбойт. Негизгиси ал жерде күнөө болбойт. Ал жерде бизден мурун баргандар бар. Ал жерде Библиядагы каармандар бар. Ал жерде жаратканды даң табырдап, түбөлүккө таңыркап таң калгандар. Озунун каны менен жуулгандар. Ыйса үчүн өлүмгө кыйылгандар. Жер үстүндө жашаган кездеринде жаратканга жалбарып сыйынгандар. Ал шаарга суктанып бүтө албайсың. Таштары алтын, алмаз, жакут болот. Ыйса менен түбөлүккө өмүр сүрүп, түгөнбөгөн, бүтпөгөн бакыт болот. Ким эгер ишенимден четтеп кетсе, асмандагы китептен сызып коет. Ишенимин бек сактап жеткендерге түбөлүккө бейиште кызык болот. Ушундай ырсаптары айтылганда, кунт коюп көңүлдөрдү бөлгөн жакшы, миң уккандан бир көргөн деген сымал, эң жакшысы көзүң менен көргөн жакшы. Ыйсанын келишине жакын калды. Ал келгенде аны менен кетеличи. Жер үстүндө бирөөбүз да калып калбай, бир туугандар асманга жетеличи. Амин.